الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم كم جاد من فضله Bugün biz 3. günde Nal Muhit Doğusunda Peygamberimizin şu savaşkan yerinde oturağız. Allah'ım şu gündü görsetkinde, şu gündü nasip kılğanға min xalla şükürçülük Hazretiz Muhtimiz gezen o şoğuştan baldarga Allah'dan şu barınıza rahmet olsun. Çoğun rahmet. Bu ömrümüzde şu bekey dünyada жүрüp biz köp nerseni izlep biz. Mana şu yaşımızda, şu yaşta şu yeni görsetken Allah buyurganda min mertte Allah'a razım. Allah'ım şu el yutuzgu, müttiyatızga şunda. Жақсы нәрселердің бардығы болсын. Мына қызмет қылып атқан, бізде жүрген балдарға, мэрді бүт дамылалар, бүт бәріміз имамды мешіт имамдар отырып, бардығын Алланың зияратын бәрі қабыл болып, Алла Тағала үшінде қабыл қылсын. Алладан біздің сұрағанымыз бары. Бүт жақсы нәрселердің бары біздің Қырғызстанымызға, ел жұртымызға, мүфтиятымызға нәсіп қылсын. Енді туғандар, Алла Субхана Тағала ушундай бир мүмкүнчүлүк берди. Hazreti Muftiyiz мындай имам дамлаларды сыйлап, ушул жака иншалла зияратка жөнөтүшкө Алла Таала мүмкүнчүлүк берди. Алла кандай жакшылыктар болсо, эми биздин эң негизги бул жерде мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана сахабалардын өмүр баяны өтө биздин ажы башлар өтө көп нерселерди жакшы түшүндүрөдү. Ошонун негизинде тартип менен, итаат менен өзүбүз алып кете турган болсок, өзүбүзгө пайда. Бул жерден алып кете турган нерсе биринчи туугандар Адам алейхиссаламдын көз жашы, Ибрахим алейхиссаламдын курбанчылыгы, Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын кулк мүнөз, адептери, ахлактары. Ушул жерде көп нерсени түшүндүк, көп нерсени билдик. Иншалла şu элибизге, жерибизге иншалла жеткизишке аманатты Кудай кааласа аракет кылабыз. Алла şu муфтийибизден, алымдарыбыздан, бак харакаларыбыздан баары Алла ыраазы болгон болсун. Алла бул ажы умра хажыларыбызды толугу менен кабыл кылышка Алла мүмкүнчүлүк таап берген болсун. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Biz ушул ажы умрасыга себепчи болгон муфтийибизге Алла ыраазы болсун. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мен ушул умра сапарына муфтийдин демилгеси менен келип отурамын. Биринчи жолу келип отурамын. Ушунчалык кубангандыктан, ушунчалык болуп İbadat kıl bende kulusun sen kimdin Toboka Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ең биринчиден Аллах Таалага чексиз мактоолор, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар жолдогондон кийин сиздерге дагы бир жолу элибизге, сиздерге Аллах Тааланын тынчтыгы, амандыгы болсун. Мына Кудай кааласа бүгүнкү зыяратыбыз Медина шаарынан башталды. Медина шаарындагы Ухуд тоосунда турабыз. Кудай кааласа Ухуд тоосу ислам тарыхында өтө чоң бир тарыхка ээ. Бул жерде өзүңүздөр билгендей Маккада кафырлар ушундай мусулмандарды азар берип, кууп, андан кийин Мединага көчүшкө мажбур болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды Аллах Таала Мединага көчүшкө буйруйт. Андан пайгамбар алейхиссалам Мединага келип жашайт. Мединага келип жашап аткан мезгилде кафырлар тынч жатпастан булар качып кетти деп үй бүлөсүн, тууган уругун, жашаган жерлерин бардыгын эмне талкалайт. Бадыр согушу дегенди билесиздерби? Ошол жерден анан окуй алат. Бадыр согушунда ушундай сахабалар Аллага чын дилинен ишеничтик менен урушкандыгы үчүн өздөрүнүн 10 эсе, 3 эсе көп болгон эмне кафырларды жеңишет. Кафырлар жеңилүү ызасын тартат. Ошол жерде көптөгөн кафырлардын башчыларын баш алынат. Ал кабар Маккага жеткенден кийин 1 жыл кафырлар аза күтөт, ыйлайт, боздойт. 1 жыл урушка даярданышат. 1 жыл урушка даярданып, кой, эми барып
musulmandарды Muhammad'ı sahabasылары менен жок кылбасак болбойт экен деп 1 жылдан кийин Меккеден бул жака чыгып келишет. Үй бүлө, семья, малчы бардыгын алып ушу жака келишет. Анан кийин ушу жерде Ухуд согушу орун алат. Анан пайгамбар алейхиссалам кафирлардын келе айтканын уккандан кийин эмне кылат? Сахабалар менен кеңешет. Биз ушу шаардын ичинде туруп эле өзүбүздү коргонойлубу, же сыртка чыгып кафирларды ошо жактан тосуп алып нар кайтарайлыбы мизин дегенде жаштар айтат: "Я Расулуллах, ошол жака чыгып эле, көпчүлүктүн сөзү ошол жактан урушуп нары мизин кайтарайлы" дейт. Анан пайгамбар алейхиссалам бул Медина жактан бери көздөп чыгып келишет. Кафирлар бул жактан келишет. Кыскасынан кийин азыр тиги көрүп турган Курмазарды көрдүңүздөрбү? Ошол жака кафирлардын аскери жайгашат экен. Пайгамбар алейхиссалам мындайынан келип, Мединадан чыгып келип, ушу жака аскерин жайгаштырат экен. Нар жагында Ухуд тоо тосуп турат. Мынау жаачандар тоосу деп коет. Жабал Урумат дейт. Бул жерге пайгамбар алейхиссалам 70тен ашык жаачандарды коет. Кокустан биздин аркабыздан келип кол салат турган болсо душмандар, ушу силер тососуңар деп ушу жерге жайгаштырат 70тасын. Анан өздөрү бетме-бет болуп урушту жанагыдай. Билесиздер, араптардын тактикасында бирме-бир чыгат башында. Ошентип башталат, кийин чабуул башталат. Пайгамбар алейхиссалам менен айткандай, бу бир гана диндин жеткириштин, намаз окуштун, орозо тутуштун эле жолун эмес, Алланын амры менен уруштун тактикасын да жакшы билген болот. Ошондой урушту түзүп, аркасын коргоп, анан кийин таваккал кылып туруп уруш башталганда, уруштун башында кафирлар эмне кылат? Башында жеңиле баштайт. Анан чегине баштайт. Ошо мезгилде кафирлар тарапта атчан аскерди жетектеген Халид ибн Валид деп кийин сахаба болот, ошо турган болот. Ал Халид ибн Валид мунау эки жердеги жаачандардан кантип өтсөм болот? Кантип келип Мухаммад алейхиссалам ошо аскердин аркасынан кол салам деп ойлонуп турганда, бир маалда бу тоодогулар эмне кылат? Кафирлар чегингенин көргөндөн кийин түшөйлү дейт. Эми биз түшүп, унулар олжолорун таштап кетет, башка болуп атат, теришип жардам берейли дейт. Бирок башында пайгамбар алейхиссалам айткан болот: "Эгер биз жеңсек дагы бул жерден жылбагыла" деп тапшырма берген болот. Бирок жанагы Амир сап Айса дагы моюн сунбастан бир 50дөн ашык сахабалар түшүп кетет ошондо. Аны көргөн Халид ибн Валид убакыттан пайдаланат дагы, кээ бир риваяттарда бу тоонун аркасынан чаап келген дейт атты. 1 сааттык убакыт экен. Кээ бир риваяттарда бул жерде бир каналга окшогон жер турат, көрдүңүздөр, ошо кокту менен, колот менен чаап келип, бул жактын аркасынан келип туруп, анан тоодо калган ошо 10 чакты сахабаны өлтүрөт, жаачандарды. Андан кийин мусулмандардын аскеринин аркасынан кол салып, ортодо калып калышат. Анан эки тараптан сокку жеген сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам болуп качып, көрдүңүздөр, о кара деп турат го, күн тийбей, этаждардын аркасында. Ошо жака качып чыгып кетет дейт тоого. Мусулмандар тирүү калгандары пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды алып, ошол жака качып, ошол жака барып жашынып калышат экен. Ошентип бул жердеги уруш мусулмандардын жеңилүүсү менен аяктайт. Бу Ухуд тоосу жана айткандай, Ухуд тоосу өтө бир мисалга ээ. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде не дейт? Ухуд тоого чыгат, өзү чыгат, Абу Бакыр чыгат, Осман разияллаху анху ушундай 2-3 сахаба менен чыкканда Ухуд тоосу титирейт. Титирегенде "Усбут я Ухуд" дейт. Тынч тур Ухуд, тынчтан Ухуд дейт. Сенин үстүңдө пайгамбар жана 2 шахидейин турат дейт да. Пайгамбар алейхиссаламдын дагы бир мужизасынан, кереметинен ошол сахабалар келечекте шейит болуп өлүштүгүнөн кабар берген дейт да. Осман разияллаху анху, Умар разияллаху анхуларды. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من المستشهدين في غزوة أحد. Бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 70тен ашык сахабасы жатат, Ухуд согушунда каза тапкандар дейт. منهم حمزة رضي الله عنه وعبد الله بن جحش رضي الله عنه ومصعب بن عمير رضي الله عنه. Алардын ичинде атактуусу Хамза разияллаху анху, Мус'аб ибн Умайр, Абдуллах ибн Жахш деген сахабалар бар. وغير ذلك
من الصحابة المستشهدين في غزوة أحد رضي الله عنهم جميعا. Andan başka 70'te sahabalar cadat Allah'tan razı olsun de. التحديد هذا الذي ترونه فيه حمزة رضي الله عنه ومصعب بن عمير وعبد الله بن جحش. Bu hazır körüp turganыңızдарda жанагы onu korgonun içinde, kişindeki belginin içinde oşo çoğun ataklı 3 sahaba cadat. Hamza radıyallahu anhu, Mus'ab ibn Umayr, Abdullah ibn Jahsh degen sahabalar o şeyde cadat. وأما التحديد الثاني ففيه بقية الصحابة اللي هم المستشهدين في غزوة أحد وعددهم 67 منهم حنظلة وغيره. Narkı ikinci kuruk bol turgan jerde al jerde 70'ten 67 67 67 sahaba cadat ke narkıda. Oşa alardan biri Hanzala radıyallahu anhu. وهذا التحديد والذي في الخلف إنما هو على سبيل الاجتهاد. المهم أن تعرفوا أنهم هنا في هذه المنطقة. Bu lemi kiyin bunu atayın hareket kılışıp uşu jerde de boljoldu türde belirlep koyuşkan deydi. Negizi şu korgonun içinde deydi. والمشروع هنا عند زيارة القبور سواء شهداء أحد أو غيرهم المشروع أمران. Yemi kabırdı ziyaret kılganda iki şartı var deydi. أولا تذكر الآخرة قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan eken men silerdi başında kabırdı ziyaret kılıştan kaytardım ele. Yemi kabırdı ziyaret kılıvergile. Albatta kabırdı ziyaret kılıştık bu ahirette eskertettim. وأما الأمر الثاني فهو الدعاء للأموات بالمغفرة والرحمة. Kabırdı ziyaret kılıştın ikinci bir nemesi şartı bu şu jerde jatkan meyitlerge, şehitlerge dua kılıştık dedi. وصيغة الدعاء هي Yemi kanday dua kılabız? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunday körsetken. السلام عليكم Assalamu aleykum أهل الديار ahlad diyar من المؤمنين minel mu'minin والمسلمين vel muslimin وإنا إن شاء الله ve inna inşaallahu بكم للاحقون bikum lalahikun. نسأل الله Nes'alullaha لنا ولكم lana ve lekum العافية. el-afiye. اللهم Allahumma لا تحرمنا la tahrimna أجرهم ajrahum ولا تفتنا ve la teftinna بعدهم ba'dahum واغفر لنا ولهم. واغفر لنا ولهم. هذه هي سنة النبي عليه Amin de kuvvetimiz o şekilde inşallah. Bu de eyvah. Bu degeni bu kabirlerine Esselamu aleyküm ahlal kubur ahlad diyar degeni ey kabirleri sizlerge Allah Teala'nın tinçlik amanlığı olsun. Mu'minlardan jana musulmanlardan bolun kabirleri. Albatta biz dagı erten ele sizlerin artыңardan erişip gelebiz. Allah Teala'dan sizlerdi jana bizdi keçiriştigin surayыбыз dep şunday dua kılıp koyuş gerek eken. Bu dindir Allah merimdi ırayımdı geçirimdi ibadat kıl bende kulusun sen kimdin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem